1962 жаз айында Нарын гидроэнерго курулуш тарабынан эң ири гидроэлектростанциялардын бири Токтогул ГЭС каскатын куруу иштери башталган. Энергетиканын флагманы болгон Токтогул ГЭСи 12 жыл аралыгында курулуп бүткөн. Аны салууга күн сайын 2500 адам чыгып күнү түнү иштеген. Алардын бири Людмила Берикова. Вот представьте, каждое утро мы все почти город. Кроме обслуживания. Мен Кыргызстанда төрөлдүм. Жеңепакта совхозунда балалыгым өттү. Чоң үй бүлөлүү, бир туугандар менен биримдикте чоңойдук. Тагыраагы 6 уул, 6 кызды ата-энем тарбиялап чоңойтту. Албетте, ал жылдары биздин үй бүлө оор жылдарды башынан өткөрдү. Бирок Советтер Союзу билим алууга мүмкүндүк берди бизге. Орто билим алып, училищаны мыкты окуп бүткөн соң менин бактыма комсомол комитетинен кабар келди. Комитеттин үгүттөөчүсү бизге сунуш киргизип калды. Ким ГЭС курулушуна барып иштегиси келет деп. Мен ал кезде ГЭС жөнүндө анча түшүнүгүм болгон эмес. Бирок бизге жеткен маалыматта ал жакта шаар курулуп, ошол жактан билимибизди улантсак болорун. Ал үчүн институт, техникум өңдө билим алуу мекемелери ачылаарын кабарлашты. Анан албетте жогорку маяна төлөнүүчү айлык акы. Мен ал кезде каражаттап, эниме жардам берүүнү максат кылып жүргөм. Мен дароо эч нерседен коркпостон макулдук бердим. Именно по строительству жилья. Бирок карманыбыздай болуп, эркек адам аткара турган. Болгондо да ГЭС курулушуна Людмила Бериковадай макул болгон адамдар көп болбоптур. Ал кезде секелек кыз болгону 3-чү курста окуп жүргөн студенттик кези. Ошентип ал 1963 жылдын 20-июнунда азыркы Жалал Абад шаарына караштуу Каракөл шаарына келет. Ал кезде азыркыдай үй тамдар эмес, курулушка тиешелүү эч бир имарат болбоптур. Жай айы болгондуктан ал алгач алачыкта жашаганга туура келген. Ошол жерде уникалдуу курулуш иштери башталып, ал курулушка активдүү катышкандардын бири. Кичинекей коктунун ичиндеги курулушка 3 миллион куб метрден ашык бетон кеткен. Мы приехали в Каракуль. Это было 20 июля. Мени мастердик кызматка алышты. Алгач бетон, монтаж өңдүү иштердин бүтүшүнө салым коштум. Андан соң Токтогул ГЭСинин баштан аяк курулушуна толук катыштым. Кыргызстандагы эң ири ГЭСтин курулуш иштери 1962 жылдан 1982 жылга чейин туура 20 жыл курдук. Аталган ГЭСти 10 миңдеген адамдар, инженерлер, альпинисттер курушту. Ири ойдуңду сууга чөгөрүп, жасалма көл жаратышты. Суу сактагычтын алдында 25 кыштак калып, гектарлаган айдоо аянттары мелбинлеген сууга көмүлгөн. Ошентип Борбор Азиядагы эң кубаттуу суу электростанциясы Токтогул ГЭСинин алгачкы агрегаты ишке берилди. Каракуль. Нам такое условие поставили. Андан соң Шамалды Сай, Камбар Ата ГЭСинин курулушуна чейин толук катышкан Людмила айым ошол кездерди жашоосунун эң бир маанилүү бөлүгү катары эсептейт. Анткени учурда өзгөчө коргоого алынган стратегиялык объекти өңдүү бир катар эң чоң энергетикалык долбоорлордун ишке ашышына убагында салым кошуп калган үчүн. Внучки мои хотят, чтобы я не старела. Поэтому внук вот мой Егорка. Это мне такое он к 8 марта сделал рекомендации. Просыпайся пораньше, делай зарядку. Ну, что сказать, началось строительство Камбаратинской ГЭС. Инженерлик кызматка чейин көтөрүлдүм. 1962 жылдан баштап 2003 жылга чейин мен ушул уникалдуу курулуш тармагында иш алып келдим. Менин жолдошум дагы Кыргызстанда курулган энергетика курулушуна дагы өз салымын кошту. Учурда уулум менен кызым жана неберелерим бар. Балам дагы энергетика жаатында билим алган. Ал эми неберем болсо өлкөдөгү ГЭСтердин биринде иштейт. Годы занималась отделочными работами. Прикладывать этеңер? Прикладывать этеңер, анда, анан контакт, если эме турган болсо, жакшы эмсе, анда контроль жасап туруп, жанына беребиз. Дарак бир жерден көгөрөт демекчи 25 жылдан бери Арзыкан Жайнакова саламаттыкты сактоо тармагында иш алып келет. Акыркы 13 жылдан бери Борбордогу ымыркайларды кайра жандандыруу бөлүмүндө бөлүм башчы болуп эмгектенет. Биздин бөлүм ымыркайларды кайра жандандыруу бөлүмү деп аталат. Бул роддомдун бир оор бөлүмдөрүнүн бирөөсү. Жумушубуз оор, бирок аягында балдарды аман-эсен чыгарып кеткенде, ошол оор жумуштун баары унутулуп кетет экен. Бул жакка келгенде врач-неонатолог болуп, дежурант болуп келгенмин.
Ал жерде анда биринчи, экинчи детский отделениеде бөлүнчү, күзөттө турчубуз. 10 жыл күзөттө туруп врач-неонатолог болуп иштедим. Андан кийин ымыркайларды кайра жандандыруу бөлүмүндө интенсивный посттун врачы болуп иштедим 1 жыл. Андан кийин бөлүм башчы болуп коюлдум. Ошол бойдон мына иштеп келатабыз. Аталган төрөтканада жылына 10 миңдеген ымыркайлар жарык дүйнөгө келген болсо, анын 10%га жакыны мына ушул кайра жандандыруу бөлүмү аркылуу өтөт. Анда иштеген ар бир кызматкер эне менен баланын өмүрү үчүн күнү-түнү иш алып келет. Ал эми ошол жамаатты биримдикте кармап, аны жетектөө деле оңой эмес. Бир эмес, бул роддомдо иштегендер 2 өмүргө жооп берип атат. Энесинин өмүрүнө, баласынын өмүрүнө 2 өмүрдү сактап калып, 2 кишиден киши жаралып аткан жер, улук жер дейм. Уш жерде иштеген 300дөй киши бар. Бул 300дөй кишинин кызматы. Ошо бизден чыгып аткан энелер, балалар, балдардын, энелердин ден соолугу ушу 300 киши түн күн деп иштеп аман-эсен чыгарып атабыз. Этот малыш у нас родился с конфликтным по резус-фактору. Первые же сутки провели мы замены переливания крови. Состояние в данный момент с положительной динамикой. Ребенок идет на поправку. Мама уже кормит ребенка. Бирок мындай ара төрөлгөн наристелердин саламаттыгын жандандырууда бардыгы ойдогудай боло бербейт. Ал эми ымыркайды жоготуу Арзыкан Жайнакова жана анын жамааты үчүн дагы өтө оор. Кыйын күндөрдүн бири кээде роддомдор жабылып, ремонтко жабылганда бул жакта балдар көп болуп кетет. Ошол кезде мен эле эмес, менин коллективим бүт баары кыйналышат да. Себеби нагрузка көп, бала көп. Бул жерде 8, 9, 10го чейин жүрөбүз. Ошол күндөрдүн баардыгы кыйын го, анан жоготуулар болгондо кыйын. Анын баарын өзүң аркылуу өткөрөт экенсиң. Бирөөдүн көз жашын карап тура албайт экенсиң. Адамбыз да. Болот ошондой күндөр. Коллектив баарыбыз кошо ыйлайбыз. Эне ыйлаганда ал күндөр кыйын күндөрдүн бири. Ал күндөрдү унута албайсың. Арзыкан Касымовна эне катары 3 баланын энеси, эне 3 баланын 2 кыз, 1 эркек. Аябай жакшы тарбиялап келатат. Кыздар институт өткөн, баласы азыр окуп атат. Ал эң мээримдүү эне, эң биринчиден мээримдүү эне. Анан коллективде болсо 26 жылдан бери иштейбиз атпайбызбы? Профессионал коллективди да энебиздей көрөбүз. Бул заведующий бөлүм башчы 13-14 жылдан бери бөлүм башчы болуп келатат. Ар бир айткан сөзү, ар бир жасаган жумушу, ар бир кылган кызматы баарыбыз үчүн бул тарбия өзүнчө эле. Мына ушундай өлкө өнүгүүсү үчүн ар кайсыл тармактарда өз салымдарын кошуп келе жаткан кыргыз айымдарынын эмгеги баа жеткиз. Алар үйдө жубай, эне гана эмес мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди чечүүдө, коомдун социалдык экономикалык жаатта өнүгүүсү үчүн жигердүү катышып келет. Сүйүн Айтагаева, Бакыт Маматсаев, Пирамида Жумалыга.